5 мүнөттүк убакыт жана 1714 сом биздин үй бүлөнү 1 жылга бир көйгөйдөн арылтты. Кантип кызыкпы? Анда сөз башынан болсун. Биздин чакан үй бүлөдө бир унаа бар. Ал менин атыма катталган. Бирок жолдошум экөөбүз кезектешип айдайбыз. Бүгүн элден калбай камсыздандыруу полисин алганга жөнөдүк. Үйдөн отуруп телефон аркылуу онлайн деле алып койсок болмок. Бирок балдарыбызды талаптарды аткарууга азыртадан үйрөтүү үчүн жана ОСАГО деген эмне экенин түшүндүрүү үчүн мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына жөнөдүк. 1-июлдан тарта полиси жокторго айып пул салына баштайт деген маалыматтык компаниядан уламбы, мекеменин ичинде кезекке тургандар бар экен. Кезегим бат эле келип, компаниянын 4-кабатындагы кабинетке жолдомо алдым. Ал жакта камсыздандыруу полисинин маанисин, жол жобосун түшүндүрүп, документти тез бүтүрүп колуңа кармата турган адистер отуруптур. Аларга паспорт, унаанын документин, айдоочулук күбөлүгүмдү көрсөттүм. Ушул жерден белгилей кетүүчү жагдай, биздин машинаны 2 адам айдагандыктан полиске жолдошумдун дагы аты жөнүн киргизишим керек. Ошондуктан анын айдоочулук күбөлүгү дагы талап кылынат. Унаанын чыккан жылы, кыймылдаткычынын көлөмү жана экөөбүздүн айдоочулук тажрыйбабыз атайын коэффициенттер менен эсептелип 1714 сом деген сумма чыкты. Аны төлөгөндөн кийин колубузга камсыздандыруу полисин карматышты. Мунун баарына болгону 5 мүнөт эле короду. Бирок жолго убакыт кетирбей, ысыкта үйдө отуруп эле полис алам дегендер онлайн кызматты пайдаланса болот. Ошентип жарандык милдетимди аткардым. Эми 1-июлдан тарта жол сакчылары токтотсо дароо көрсөтүп коебуз. Полисти былтыр эле алып койбогонубузга өкүндүк. Анткени жолдошум руль башкарып баратканда жолдо бир аз кырсыктап, чоң эмес суммага чыгым болгонбуз. Ошондо камсыздандырылганда чыгымдын жок дегенде бир бөлүгү жабылмак экен да деген ой менен ишке жөнөдүк.